Бурят эл жомогу. Kızıl buka. Көркөм окугандар Назгүл Бейшеке, Болот Назар. O Şakir. илгери бир мерген аялы менен жашаптыр. Алардын абдан чоң. Ананда семиз кызыл букасы болуптур. Бир күнү мергенчи мындай дейт. Hey gel. Bukanı soyup alalı. Ушундай чоң буканы соёлубу? Биз анын этин эч качан түгөт албайбыз го? Дейт аялы абдан таң калып. Hoy. Tügöt almay baratsak kızıl kol jardan beret. Деп жөн жай эле сүйлөп коет мерген. Мейли анда. Сойсо союп алалы. Деп макул болот аялы. Булардын сүйлөшкөн сыртка келген ушул айылдык бала угуп калат. Ошентип кызыл буканы союп алышат. Мерген адатынча күнү бою кээде 2-3 күндөп аң улап талаалап кетчү экен. Аялы үйдө жалгыз калат. Кызыл буканы сойгон күндүн эртеси ал үйдө отурса, колун кызылга бойгон баягы бала боз үйдүн жабыгынан кол чыгарып, алакан жайып бирдеме сураган сыйт. Аял коркконунан кыйкырып жиберет. Анан эптеп жүрөгү карыбына келгенде сурайт. Сен кимсиң? Men kızıl kolmun. Kızıl bukanın etine geldim. Tezirek menin ülüşümdü bere sal. Дейт кызарган колун арбаңдаткан бала. Кызыл буканы соёрдогу күйөөсүнүн кызыл кол жардам берет дегенин эстеген аял чоң жилик этти кармата берет. Эртеси кечинде үйдө отурса, кызыл кол кайра чыгып эт сурайт. Корккон аял дагы бир жиликти кармата берет. Ошентип кызыл кол күнүгө эт сурап, аял күнүгө бере берип, килтейген кызыл буканын эти бат эле түгөнөт. Муну уккан мерген абдан таң калат. Аялына ишенбей карап, кимдир бирөөлөргө эттин көбүн берип салганынан шекшип сура калат. Өзүң айтпадың беле? Кызыл кол жардамдашат. Деп аялы болгонун болгондой айтат. Oy! Ey! Oy! Emne kılsam şunu? Emne kılsam şunu? Мерген ачуусу менен жер сабайт. Ушундай акылсыз аялга туш кылган тагдырына таарынып, үйүнө безип кетет. Кетеринде аялына мындай дейт. Atım ırgayday, özüm torgoydoy bolgonça jer gezem. Eger senden da akılsız biröөлөрgө joluksam, kaytıp gelem. Jolukturbasam, kaytpayım. Мерген жүрүп отуруп бир улуска келет. Караса, айыл четиндеги дубалы жаңы көтөрүлгөн үйдүн алдында бирөөлөр таяк менен устунду сабап атат. Буга таң калган мерген эмне кылып жаткандарын сурайт. Көрүп атпайсыңбы? Узун болуп үйгө чек келбей жатат. Таяк менен сабап Талбай жатабыз ай. дешет алар. Муну угуп акылсыздыкка күбө болгон мерген абдан таң калып, курга кыстарган балтасын сууруп алып, устунду тигилер каалагандай кыскартып берет. Абдан таң калган үй куруучулар балта менен таанышып, экинчи таяк менен устун саба басып болушат. Мерген андан ары жөнөйт. Аз бастыбы, көп бастыбы, айтор бир улуска келсе, бир киши терезеси жок үйдөн чака алып чыгып, капкагын ачып, күнгө бир аз коюп, кайра үстүн жаап алып кирип кетип, аздан кийин кайра чыгып, чаканы күнгө коюп, кайра алып кирип кетип, ушул аракетин тынымсыз кыла берет. Таң калган мерген акыры андан эмне кылып атканын сурайт. Ой үйгө күндүн нурун киргиз албай атам. Чакага толтуруп алып киргиче эле агып калат экен. Дейт. Тиги киши аргасы калбагандай. Мунун апендилигине таң калган мерген балтасын кайра алып, үйдүн туюк дубалынан терезе коюп, ичкериге жарык киргизет. Ушундан баштап бул улустуктар үйдү терезелүү кылып кура башташат. Мерген үчүнчү улуска келсе, жердин кургакчылык каптап, жерге
эч нерсе таппай жутаган мал жер казып өсүмдүктүн тамырын жеп калыптыр. Кетип баратса, bir kışlaktın chetinde bir neçe kişi bir uydu müyüzünün üydü karay süyrep, ordunan jıldır albay uvar eken, taң kalgan mergen suroo uzatat. Эмне кылып атасыңар? Uydu үйгө киргизели дедиңер беле? Жоқ, Жогай, үйден киргизме керек. Uydu üydün üstüne çıkarıp, ал жерден өскөн чөптү Осот керек деген сүп атканбыз да. деп жооп беришкенде, мерген күлөрүн, же сөгөрүн билбейт. Анан үйдүн üstüne секирип чыгып, андагы өскөн чөптөрдү канжар менен оруп кыркып уйга ыргытат. Ушундан кийин бул улустуктар чөптү оргонду үйрөнө башташат. Ал эми биздин мерген аттын оозун тартып артка кайтат. Аялынан өткөн келе соолорду көргөн үчүн аны кечирип, анча мынча акылсыздыгына чыдап жашоо кечирмей болот. Которгон Кубанычбек Аркабаев. Эмесе, Рухеш ТВ каналына катталып коюңуздар. Бизге эмшик болсун.